Биз жарым-жартылай мажоритардык, жарым-жартылай партиялык системаны өткөн жокпуз. Түз эле биз мажоритардыктан партиялык өтүп кеттик да. Ошон үчүн бул процесстер тез Кыргызстанда өнүгүп кетти. Кээде ушундай болуп калат, биз эмнени эске алышыбыз керек? Кыргызстанда элдин 3% партиянын мүчөлөрү. Калгандары 97% партиянын мүчөсү эмес. Анан ошолордун ичинен 10% алган партия келип, бийликти 100% ээлеп алса, бул калыстык эмес да, туурабы? Ошон үчүн а дегенде келерки жылкы шайлоого 5%, анан азыртан партиялар биригүүнүн багытында саясат жүргүзүш экенин билип, 5 жылдан 6%, 2030 7%, ошо менен токтош керек да. 7% да бул жакшы. Бул келечекте 10 жылдын ичинде партиялар өздөрүнүн саясий багыттарын, программаларын, идеологиялык концепцияларын аныктап, бирүүгө аракет кылышат эле да. Ошон үчүн биринчиден эмдиги жылкы шайлоо тынч өтсүн десек, экинчиден реалдуу парламентаризмди кабыл алалы десек, үчүнчүдөн эл шайлаган күчтөрдүн 9% ала албай калып, анан 70% сыртта калып, 3 эле партия келип биякта 30% алган, анан 100% бийликти ээлеп алганы бул эч жакта калыстыкка жатпайт. Ошон үчүн коомчулуктун ой пикирин туура кабыл алып, кийинки жумада парламент карап баштайт го деп ойлойм да.